Баткендин маданиятын таанытууда биздин музейдин дагы салымы чоң деп эсептейбиз. Бүгүн 18 май эл аралык музейлер күнү. Бул даталуу күнгө карата салтанаттуу иш-чара уюштурулду. Ага Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин Баткен аймактык институтунун ректору, тарыхчылар жана студенттер катышты. Чынында абдан чоң эмгек жасалган. Биздин тарыхыбыз өзүбүздүн кичинекей эле Баткенде бүткүл Кыргызстандын тарыхын чагылдырган жакшынакай бир музей түзүлгөн экен. Сіздерге рахмат ошол эмгегиңиздер үчүн. Өткөн жылы биз Кыргызстандагы музей фестивалынын 3-чү бөлүгүн өткөрдүк. Бул биринчиси Ошто өттү, экинчиси Ысык көлдө өттү, үчүнчүсүн биз өткөрдүк. Бул дагы биздин музейдин мындай айтканда республикадагы кадыр баркынын канчалык деңгээлде экендигин тартат. Мындан 7 жыл мурда түптөлгөн Айгүл Тоо тарыхый маданий музей комплексинде жаңы археологиялык бөлүм ачылды. Акыркы 2 жыл ичинде окуу жайдын окутуучулар жана археологдордун аракети менен биздин заманга чейинки 2-4 кылымдарга таандык тарыхый буюмдар табылган. Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдардан бери Совет доорунун, тагыраак айтканда, Совет доорунун өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери жүргүзүлгөн алгачкы археологиялык изилдөө болчу. Биз буга студенттерди катыштырдык, алар үчүн практикалык абдан чоң мааниси чоң болду. Ошондой эле Ош мамлекеттик жана Жалал Абад мамлекеттик университетинен да студенттер келишти. Бул алар үчүн дагы абдан пайдалуу болду. Ал эми ачылыштар болсо, бизде буга чейинки Кара булак маданият деген түшүнүк калыптанган эди. Мына ошол Кара булак маданиятына таандык гундарга тиешелүү бир канча табылгалар чыкты, артефакттар. Булардын баарыгына азыр изилдөө үстүндө турат. Ошолордун мына карапай идиштерди биз бүгүн музейге койдук. Бул жерде 150-нün тегерегинде карапай идиштер биздин музейдин базасын толуктай алды. Дагы бир өзгөчө археологиялык табылга орто кылымга таандык Рабат Кербен сарайы болду. Бүгүнкү күндө бул тарыхый жайдын изилдөөсүнүн биринчи фазасы аяктап иштер уланууда. Тарыхчылардын айтымында каржылык колдоо болсо, бул жайды туризмди өнүктүрүүгө салым кошкон тарыхый борборго айландырууга мүмкүн. Өткөн жылы Баткен мамлекеттик университети жана Батыш Чехия университети менен биргеликте биз Баткен районунун аймагындагы Рабат Кербен сарайы, бул орто кылымдарга таандык ошонун калдыктары болгон. Ошол жерге алгачкы археологиялык изилдөөдү жүргүзүп, бул чыныгы бышкан кызыл кирпичтен тургузулган Кербен сарайдын биринчи фазасын аяктадык. Бул чыныгы ошол Кербен сарайга таандык экендиги аныкталды. Буюрса быйылкы жылда дагы ошолорду толук улантабыз деген үмүтүбүз бар. Чапандагы кылычтары дайыма элин жерин коргоого мен даярмын. Ал эми белгилүү сүрөтчү скульптор Айдаралы Акматовдун эмгектери музейдин бир бурчунан орун алды. Сүрөтчү өлкөнүн түптөлүшүнө салым кошкон баатырлардын жана илимбоз инсандардын образдарын чагылдырган эмгектерин тартуулады. Буларды мен жасаганым себеби, мисалы азыр мына Атилланын скульптурасын жасадым, станковый скульптура дейт. Бул жөнүндө азыр көбүрөөк жаштардан сурасаң билишпейт. Ошон үчүн буларды энди көз менен, миң уккандан көз менен көргөн жакшы да. Кинолору канчалык болбосун тасмаларда тез унутуп калат экен. Мен көбүрөөк басымды ушул өзүбүздүн ата бабаларга, ушундай инсандарга, чыган инсандарга, кагандарга көңүл буруп атам. Эл аралык музейлер күнүнө карата студенттер үчүн экскурсия уюштурулуп, алар тарыхый баалуулуктар менен таанышып чыгышты. Ата бабаларыбыздан калган ыйык буюмдар бардыгы музейде сакталат. Бул биз үчүн, жаш муундар үчүн, келечек үчүн эң маанилүү болуп саналат. Себеби биз кыргыздар тарыхыбызды билип, келечегибизди ошол тарыхыбыз аркылуу келечегибизди туура кура алабыз. Ушул музейди түптөп, тарыхты бизге үйрөткөн ага эжелерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Акыркы 2 жыл аралыгында окуу жай тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, археологиялык казуу иштери жанданды. Окутуучулар менен студенттер биргеликте изилдеген жайлардан табылган буюмдар музейге коюлууда. Музей бул биздин өзөктүк нерсе да. Музей аркылуу биз өзүбүздүн өткөн тарыхыбызга, мурдагы жашообузга сапар алып, аны менен таанышып, ошондой эле
анын бүгүнкү күндөгү тарыхы, бүгүнкү күндөгү абалы жана келечеги жөнүндө маалымат алсак болот. Эл аралык музейлер күнү Айгүлдө тарыхый маданий музей комплексинде өзгөчө белгиленди. Жаңы археологиялык табылгалар, тарыхый мурастар жана искусство эмгектери музейдин баалуулугун арттырып, жаш муундардын тарыхка болгон кызыгуусун күчөтөт. Фарида Байдуллаева, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар. Бұл нақты қырғыздың ішкілік